Саламаттыкты сактоо министрлиги 1-октябрдан тарта өлкө боюнча жыл сайын өткөрүлүүчү айымдардын ден соолугу 1 айлыгынын башталышын жарыялаган. Анын жыйынтыгы чыгарылып 45 000 аялда алгачкы ирет кан басымынын жогорулашы аныкталды. Ал эми 10 000 аялда жүрөк кан тамыры ооруларынын пайда болуу коркунучу жогору экени белгилүү болду. Ошондой эле 6 000ге чукул аялда кант диабетинин жогорку коркунучу аныкталды. Биздин долбоорубуз 17-жылдан баштап иштеп келе жатабыз. 2 фазадан турат биздин долбоорубуз. Биринчи фазада түндүк региондо иштегенбиз. Экинчи фазасында азыр түштүк региондо иштеп жатабыз. Ошондо биз бүгүнкү күндө жалпы өлкөбүздү камтып атабыз. Бизде бүгүнкү күндө 2 чоң акция өткөрүлүп жатат. Октябрь айында айымдардын ден соолугу акциясы, февраль айында эркектердин ден соолугу жооптуу бол деген акциясы өтүп жатат. Былтыркыга караганда камтуу көбөйдү. Эгерде былтыр 400 000 тегерегинде аял келип берсе акцияга, быйыл болсо 700 000ден ашык аял келип берип атат. Аялдардын ден соолугу республикалык 1 айлыктын жыйынтыгы менен 300 аял эмчек безинин рагына, ал эми 550 аял жаатын моюнчасынын рагына шектелип, саламаттык сактоо системасынын 3-чү деңгээлине жөнөтүлдү. Бизде онкологиялык оорулар дагы өсүп атат. Ошол аял заттардын ичинде ошол онкологиялык оору булар барбы, бар болсо баягы жаңы башталып келаткан учурунда ошол баягы адиске барып ошол кеңешмесин алган боюнча дагы иш-чаралар болду да. Эгер бир оорулар табылган учурларда болду, алар сөзсүз түрдө биз специализированный деп коебуз, ошондой саламаттык сактоо мекемелерине консультацияга, анан изилдөөлөргө жөнөтүлгөн. Кан басым боюнча Кыргызстандагы эң жогорку көрсөткүч Жалал Абад облусунда аныкталды. Медициналык кароолор ооруларды эрте аныктоодо жана алдын алууда чоң мааниге экени белгиленди. Бул оорулардын башкы себептери туура эмес тамактануу, кыймылдын жетишсиздиги жана ден соолукка зыян заттарды колдонуу экенин эскертишти. Кайрылган аялдардын ичинен 50% жогорку, 30% ошо ИМТ деп коебуз, салмагы эң жогорку деп айтылып атат. Бул салмагы жогорку, бул эң чоң бир факторлордун бири. Тамеки чеккен, бул эң чоң факторлордун бири. Андан тышкары файн рискти айтып атабыз, ошол опросник менен. Бул дагы эң чоң факторлордун бири, что булар 10 жылдык ичинде деп көрсөттүк го, жана чек-лист менен. Ошолор бул 10 жылдын ичинде бул аялдар эртең инфаркт, инсульт болушу мүмкүн. Инфаркт, инсульт деген это эң биринчи бул инвалидность, экинчи айтып атабыз го, внезапный смерть деп. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышкан иш-чарада журналисттер тарабынан бир катар суроолор берилип, тиешелүү жооптор алынды. Белгилеп өтсөк, жүрөк кан тамыры оорулары, рак, диабет жана өпкөнүн өнөкөт оорулары сыяктуу жугуштуу эмес оорулар Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө өлүмдүн негизги себептери болуп саналат. Андыктан ар бир аял эне өз учурунда оорунун алдын алып текшерүүдөн өтүп турса, жогоруда белгиленген оорулардын саны азаймак. Айсана Бакытбекова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек. Айымдардын ден соолугу республикалык 1 айлыктын алкагында өзгөчө бир өсүштү байкадым деп айтсам болот да.